Касым-Жомарт Токаев түндүк Казакстан облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кызыл Жар районун, Петропавлдын чет жагаларын, ошондой эле Сергеев суу сактагычын тик учак менен кыдырды. Облустун акими президентке селдин абалы боюнча маалымат берди. Ага ылайык облустун 6 районунда өзгөчө кырдаал жарыяланып, 10 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Касым-Жомарт Токаев тургундар менен жолугушууда мамлекет тарабынан бардык колдоо чаралары көрүлүп, ар тараптуу жардам көрсөтүүлөрүн дагы бир жолу баса белгиледи. Ошентип кырсыктан жапа чеккендердин бардыгына бир жолку төлөмдөн тышкары материалдык зыяндын ордуда толтурулат. Калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон турак жайлардын ордуна жашоочуларга бардык керектүү инфраструктураны камтыган жаңы турак жайлар курулат. Тяжелое время мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие, но с другой стороны положительные. Биз азыр оор мезгилди баштан кечирип жатабыз. Бул жалпы улуттук кырсык. Башка жагынан алганда позитивдүү белгилер азыртадан эле байкалууда. Суу акырындык менен агып кетип жатат. Жакынкы 10 күн эң оор болот деп ойлойм. Бирок азыр биз бүтүндөй өлкөнү реконструкциялоо жана бул кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ойлонуп, чараларды көрүп жатабыз. Жогоруда айтып өткөндөй, өкмөт эч бир жаранды тиешелүү камкордуксуз калтырбайт. Төлөмдөр башталды. 100 айлык эсептик көрсөткүч өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул берилет. Граждан без соответствующей заботы. Уже сейчас начались выплаты. Президент белгилегендей, кырсыктан жапа чеккен ар бир казакстандыкка колдоо көрсөтүү анын башкы артыкчылыгы болуп саналат. Ошондуктан суу каптоонун оор абалын эске алып, бюджет үнөмдөө үчүн өкмөткө, мекеме жана акимчиликтерге имидждик жана башка иш-чараларды өткөрүүдөн баш тартуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев Петропавлдагы суу түйүнүн кыдырып көрдү. Анын аркасында Есил дарыясынын агымы Сергеев жана Петропавл суу сактагычтарын толтуруу жана агызуу аркылуу жөнгө салынат. Облус акиминин айтымында, суу ташкыны Есилдеги муздун активдүү ээришинен жана Ак Мола облусунан келген суунун кесепетинен пайда болгон. Кырдаалды дарыядагы муз тыгыны курчуткан. Оборудованы приплены на протяжении более 15 километров. Бул эки гидроузел, эки суу сактагыч тең 2022 жылы көп факторлуу текшерүүдөн өтүп, анын техникалык абалы канааттандырарлык деп табылган. Бүгүнкү күндө облустагы эки суу сактагыч тең штаттык графикке ылайык иштеп жатат. Райондун куткаруучулары, ыктыярчылары жана тургундарга колдоо көрсөтүп жаткан ишкерлер менен жолугушууда Касым-Жомарт Токаев өзгөчө кырдаал учурунда казакстандыктардын жогорку биримдигин дагы бир жолу белгилеп, бардыгына ыраазычылык билдирди.